İlk söz депутат Мамбеков Рыскелди Чыныбекович. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу Кубатбек Алчевич. Өкмөт башчыбыз өзү деле чалдардын аракетинен чарчаган окшойт да, балдардын дараметин байкаган окшойт. Башында айтсам бардыңыздар, чалкаңыздардан кеттиңер, мына эми баракелде жаш балдарды келип баштаган экенсиздер да. Мен жаш талапкер Улукбек Тойчубай сизден баштайын да. Бийликти сындаган жагынан сиз бирөөдү алдыга салдырган жоксуз да. Өкмөттүн өпкөзүн үзгөнсүз жогорку кеңеште өкүр тышыбашчыңыз. Анан бүгүн келдиңиз да, ошол өкмөткө иштейм деп жогорку кеңештен колдоо сурап бер депчи. Бийлик өзгөрдү же сиздин позицияңыз өзгөрдү? Рыскелди Чыныбекович, ооба мен танбайм. Мен буга чейин да жаңы айтып кеттим. Мамлекетибизде өтө көйгөйлөр көп. Мамлекетибиз кайсы абалда болуп атканыбыз бардыгыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Ошондуктан эгерде мен айткан болсом, ар бирибиз мындай туура кабыл алышыбыз керек. Мен дагы өз дарегиме айтылган сындарды туура кабыл алам. Иштин кызыкчылыгында гана айтылган сөздөр болчу, мунун бардыгы. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп түшүнөм. Анан эмне өзгөрдү деп айтып атасыз азыр, өкмөт өзгөрдүбү же эмне болду депчи. Мен ойлойм, бардыгы сырттан туруп алып, сын айтып, тигиндей болуш керек, мындай болуш керек деп олтура бербестен, бардыгыбыз жапа тырмак аракетибизди көрүш керек деп ойлойм да. Мага сунуш киргенде дагы мен ачык айтып кете алам, мен эч кимди ортого салган жокмун, өзүм чуркаган жокмун. Мен үчүн дагы аябай мындай бир жагынан күтүүсүз болду. Премьер-министр чакырып эле бүгүн саат 6-га келиңиз деп сунуш киргизгенде, мен дагы бир жагынан таң калсам, бир жагынан мындай түшүнүү менен кабыл алдым. Бул дагы болсо, кана аракетиңди көрсөт, мүмкүнчүлүгүңдү, дараметиңди көрсөт деген бир сунуш болду болсо керек. Ошондуктан мен бул сунушту кабыл алдым. Кудайым буйрса, мындай аракетибизди көрөбүз. Ошол айтып жүргөн сындарды ишке ашыруунун үстүндө мына иштейбиз. Рахмат. Жалгыз атка байге жок, жалгыз дарак бак болбойт деп коет. Эми жалгыз сиз бар реформа жүргүзгөнгө мен көзүм жетпейт. Минтип айткан экенсиз. Марал радиосунда 26 октябрь 2017 жылы. Если Жээнбеков будет подлинным политическим лидером, то парламент распустится дейт. Сооронбай Шарипович чыныгы саясий лидер болсо парламент таркашы керек дегендей таризди айткан экенсиз. Бул Марал радиосунан интернеттен алып атам, анан жогорку кеңеште минтип айткан экенсиз. Такого удобного парламента, как сегодня, никогда не было. Любые решения, любой вопрос жогорку кеңеш неукоснительно исполняет деп. Мындайча айтканда бизди баш көтөрбөгөн ылдый баш, шорду, жалтак парламент деп, анан сиз ошол жалтак парламенттен коркпой колдоо сурап келдиңиз да. Буну кандай түшүнсөк болот? Сөзүңүздү артка аласызбы же? Рахмат. Чынын айтайын, мен мына былтыр президенттикке шайлоого барып атканда дагы ар тараптардан сунуштар түшкөн. Эми тыйының болбосо, башкаң болбосо, бийлигиң болбосо каяка барасың дегендейчи. Андан көрө бир кызматыңды сүйлөшүп алып, бирөөгө жардам бербейсиңби деген сунуштар да болгон. Бирок мен ошондо да айткам, буга чейин жүрүп келген саясатка мен каршы болчумун. Азыр мына сиздер көрүп атасыздар эмне болуп аткан, анча-мынча иштер. Эки премьер-министр ошол бүгүн суракта жүргөндүгү жана башка бир топ мамлекеттик деңгээлдеги жооптуу кызматкерлерибиз бүгүн тергөөдө жүргөндүгү бул жөнүндө мындай даана маалымат берет да. Анан ошого мен Рахмат, Улукбек Тойчубаевич. Бишкек тесименчи авария болгондо 2 февралда минтип айттыңыз. 5 эмес 15 комиссия түзөдө бул бийликтин колдон эчтеке келбейт дедиңиз. Бирок комиссия түзүлүп, айыпталып камалып атат го. Буга кандай дейсиз? Бали дейм. Башка сөзүм жок. Чындыгында мына чын айтканда мен ошол Сооронбай Шарипович тарабынан ушундай өз алдынча чечкиндүү саясат жүрөбү деп күмөнүм бар болчу. Бирок мына жаңы жылдан кийин ал киши ошол 8 февралдагы коопсуздук кеңешиндеги айткан сөздөрүнөн, кылган иштеринен, ошол эле ТЭЦ жана башка иштердин тегерегинде болуп аткан иштерден мен толук ынандым. Жана бул иштерге бардыгыбыз жапа тырмак жардам бериш керек деген чечимге келдим. Рахмат. Сиздин сөзүңүзгө таянып айтканда, сиздин президентибиз Сооронбай Шарипович ишеним чоң экен, ал эми өкмөт менен жогорку кеңеште өзүм билем дегендей таризде экен. Рахмат. Жана айда Касымалы карындашым айтпады, бул министрликтин тузу оор депчи. Жомоктогудай мындай барсаң атың өлөт, тияк барсаң өзүң өлөсүн дегендейчи.
алқыш алсаң алда кетесің, қарғыш алсаң қайқып кетесің дегендей да. Эми сынчы